Biz sizdi құттықтап çalып атабыз. Brand House quruluş kompaniyası, siz батир жеңип алдыңыз. Жалал-Абад шаарындагы Brand House курулуш компаниясы 27 үй бүлөнүн кубанычына себеп болду. Турак жайлуу болуу кыялында жүргөн Эгембердиевдин тилеги орундалып, күтүүсүз жерден бир бөлмөлүү батирдин ээси болду. Аталган батирди буга чейин Brand House курулуш компаниясы лотереяга койгон. Эгембердиев оюнга катышканы менен батир утам деп ойлогон эмес. Biz sizdi Барбит театрдын астында күтүп атабыз. Туп-туура sizde 7 мүнөт убактыңыз бар, келип калсаңыз барыңыз көрөлү. Паспортуңузду сөз сала келиңиз. Макул, рахмат. Квартира ээси. Алтын ключ чын жүрөктөн куттуктайм. Bir bölmölүү батирге сертификат. Дагы бир жол. Бул компанияда оюн болуп атканын өткөн жума сентябрдын башында апаман уктум. Катышпай бербейсиңди. Андан кийин ошо келип эле катышып койгон, паспортун алып келип. Утам деп ойлогон эмесмин, ойлой эле өзүм иштерим менен көчөдө эле жүргөм. Компаниядан чалып калдык. Сөзсүз башкаларды дагы сунуштайм. Brand House'дан квартира сатып алгыла, мында оюндар болсо оюндарына катышкыла, утуп алгыла, силерге да ийгилик каалайм. Эң чоң байге бир бөлмөлүү батир болсо, калган катышуучуларга 50 миңден 100 миң сомго чейинки сертификаттар даярдалган. Калыстык үчүн компания оюнду кеңседе эмес, эл көп чогулган жайда өткөрдү. Комиссиялык курамда жеринде жөнөкөй тургундардан түзүлгөн. Мындан улам саамалыкка күбө болгондор да оюндун жүрүшүнөн күмөн санашпайт. Алланын эмес экен, буйругу экен, пешин экен. Ошол жерден Жалал-Абадтагы тааныштарыңыздарга айтыңыздар. Жүрөк толкунданып турат элем өзүндө. Жакшы утуп алдык. Пешене бар экен, утуп алдык ушунча адамдын арасынан. Ойногула утукла. Аталган компаниянын 5 батир акысыз ойнотуусу боюнча маалымат эгемендүүлүк күнүндө жарыяланган. Оюнга катышуу шарты да жөнөкөй. Тагыраагы компаниянын кеңсесине барып катталуусу жетиштүү. Андан бери 10 күн аралыгында 2000дей жашоочу катталган. Батир утууга сизде да мүмкүнчүлүк бар. Анткени алдыда дагы 4 батир ойнотулмакчы. Анын ичинен мугалимдерге жана милиция кызматкерлерине өзүнчө уюштурулат. 5 квартираны берүү чечими ошол жерде эле чыкты, стадиондо эле. Анан мен чыгып жарыяладым. Негизи эмне үчүн биз андай кылдык? Себеби эгер ошол куруп аткан объекттен 10 үй пайда боло турган болсо, анын 5-өсүн Алланын ыраазычылыгы үчүн элге таратуу бул ыйксан болуп эсептелет. Бул чоң жакшылык болуп эсептелет. Ушу элге кичине болсо дагы жардам болсун деген ойдо гана 5 квартираны ошол розыгрыш кылып берели дедик. Ал эми мындай эле бир органга же бир мамлекеттик ошол социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратып койгула деп берип кое турган болсок, ал жерде балким калыстык болбой калат эле. Бул розыгрыш ар 10 күндө болот. Белгилей кетсек, Brand House курулуш компаниясы 2 жыл мурун Бишкек шаарында иш бердүүлүгүн баштаган. Аталган компания Жалал-Абад шаарында да ачылып, Алато Грант аталышындагы 10 кабаттуу турак жайын куруп жатат. Мында компания мамлекеттик кызматкерлерге өзгөчө жеңилдиктерди караган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.